Анан каяктагы теңдик бул? Кайтып эле ошол мурдагы октябрдагы шайлоого келе атпайсыңарбы? Бешара партиялардын бардыгын чаап атпайсыңарбы парок менен? Рахмат. Урматтуу баяндамачылар. Бул мыйзам биринчи окууга киргенде саны боюнча 90, бөлүнүш боюнча 55-35, босого боюнча 3% эле да. Экинчи окууга келгенде эмнегедир 3%га 2% кошулуп калыптыр да, 5% болуп калыптыр босого парок. Эки жол чай бергенге эрип кеттиңерби же не болуп кетти, ушуну айтып бергилечи. Эмне үчүн 2% кошулуп калды? Жооп берелиби? Жооп беребизби? Жооп. Эмне үчүн 2% кошулуп калды? Президент 3% менен киргизген. 2% ким кошту? 5%ды комитеттен депутаттар сунуштады. Аны комитет жактырды. Ошонун негизинде 5%га 3%дан 5%га көтөрүлдү. Маселе ушундай. Чайдын себеби ошол экенде мен сезип отурам. Мен мындай да, өткөн шайлоодо, октябрь шайлоосунда 12 партия шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганга чыгышкан. Ак үйдүн алдына аянтка чыгышкан. Ошолордун бардыгы 7%дан өтпөй калгандар болчу. 7%, 1 миллионга жакын добуштар күйүп кеткен. Мекенчил партиясы 132 миң добуш күйгөн. Республиканын 120 миң добушу күйгөн. Ата мекендики 80, бир болдук 60, социал-демократтар, замандаш чоң казаттын 40 миңден добуштар күйүп кеткен. Анан ыңкылап чыккан. Азыр ушундай болбойт деп кимге кепилдик бересиңер? Ким нааразы болбойт дейсиңер? 5% деген чоң да, силер мүмкүн алдыңар болуш керек. Акыркы референдумдун результатын алдыңар да 1 миллион келет, бул 5% болсо 50 миң добуш менен өтөт депчи. Жок, кечиресиңер. Референдум башка, парламенттик шайлоо 2 миллион киши катышат. 100 миң болуп атат. А 100 миң ала албаган партиялар күйүп кетип атпайбы? Анан каяктагы теңдик бул? Кайтып эле ошол мурдагы октябрдагы шайлоого келе атпайсыңарбы? Бешара партиялардын бардыгын чаап атпайсыңарбы парок менен? Жооп бергилечи. Эмне үчүн 5% кылып атасыңар? 3%дан. Эске алдыңарбы ушул нерсени? Бул комитеттин чечими. Комитеттин чечими, мен ойлойм, депутаттардын сунушу. Туура, Нуржан Шайылдока, силер ээси эмессиңер уже. Чыкканда мыйзамды биз 3% менен киргизгенбиз. Эми комитеттин чечими бул парламенттин чечими эмес да. Азыр бул жерде бир топ депутаттар каршы болот. А өтпөй калса эмне кыласыңар азыр эми? 80 добуш ала албай калсаңар, залда 50 депутат отурат. Оны каршы болсо эле 40 болот. А 40 каяктан табасыңар эми? Дагы чайга чакырып анда.